Мен аты-жөнүм Акылбекова Жанара, Бирал премьер Текировада гарсон болуп иштейм. Бул жака мени Sarman World компаниясы кетирди. Бул жакта майдын 14-нде келгенбиз, 16-сынан баштап иштеп баштадык. Опыт алыш үчүн жана практика түрүндө өзүм чет өлкөгө да чыккым келген, ошон үчүн келдим. Башында келгенде биринчи тил билбегендик болду. Анан бияка келип кандай тозолошат, кандай болот деп көп ошондой сыяктуу коркунучтар болгон. 9 саат иштейбиз күнүнө. Мен гарсон болгондуктан клиенттерден барып заказын алып, кайра ошолор чогултуп барып немесине койгон, мессаларына койгон ошол. Жаңы келгенде кыйынчылыктар бияка көнө албагандыктан где-то бир 2 жумадай, 1 айдай болду болуш керек да. Андан кийин уже көнүп калдык. Жашаган жерибиздин шарттары жакшы эле, анан бирок мен биринчи этажда жашагандыктан, биринчи этаж аябай сырость да. Анан именно ошо мен жашаган комнатада как бы немелер, дуалдар неме болуп кеткен, көп болупчу. Жумасына дем алыш бир жолу берилет. Аргасы барганда болот, кээде комнатада эле болобуз, кээде болсо чыгып келебиз көчөлөргө. Деңизге барабыз, Кемерге барабыз, кээде Анталияга барабыз. Майнабыз 2020. Кошумчалар эгерде ошол күн майрам күнүнө болсо, ошондо эле кошумча болот, так ошол эле. Мен өзүм Кыргыз Улуттук университетинин студентимин. Sarman World компаниясы менен келгенин себеби бул биздин университет менен өзүнүн официалдуу келишими бар. Ошол бул компания биздин студенттерди официалдуу түрдө Турцияга жумушка кетирет. Ошол себептен келдим бул жака.